Алп тобок. Уламадан уккан сөз, угулуп тарап чыккан сөз, каарылардан калган сөз, кайсы бири жалган сөз, көрүп калган адам жок, көп оозунан алган сөз. Илгеркинин алпы көп, алп жөнүндө калпы көп, аты тобок акенин айтылып жүргөн даңкы көп. Андан бери болжолу 170 жыл өткөн. Төгөнү чынын ким билет, калмактар аскер жөнөткөн. 9 тороо жеринде тополоңду күн өткөн. Тобок аке ким экен, түбүнөн айтам тарых кеп. Кагазга жаздым ошону, билгенимче сүрөттөп. Элге берген жардам дейт, түп бейжинге барган дейт. Андагы тобок эрдигин айтуусу бизге калган дейт. Ошолордун баянын ырдап элге жаяйын. Көрдүк деген адам бар, 3-4 кулач таягын. Ай балта саптап башына алып жүргөн жөлөгүн. Отун кылган оңбосун, сактап койбой белегин. Тобок өзү чоң экен, адамда андай жок экен. Атан төөнү көтөргөн алп күчү бар зор экен. Соргоктугун айтайын, тоодон кийин улаган. Жаа тартканга маш экен, атса жыргап куунаган. Этин такыр кактап жеп, бир кийикке тойбогон, эч болбосо кийиктин шыйрагында койбогон. 5 көлдөн аткан маралды неме койбой жеп келген, бай бичи мутур карайт деп, кисесинин түбүнө бир кесим боор эт келген. Терисин ыйлеп келчү экен, тез кейден ышкын терчү экен. Алдынан чыкса балдары сакасын гана берчү экен. Анжиян барам дегенде, айылда катын калачтар, бойото кел балбан деп аманат берчү адат бар. Жүн жүбүр кийиз кечесин байлай турган жерине, көргө чөлөө кайыш курккан жыга таккан белине, бооз кисеге кол сунуп, тандалган нооча катындар белине бою жете албай көмөрө коюп соккуну чыга калып ошого куруна араң байламта байлап бүткөн соң тобок жөнөп кетчү экен. Ара конуп эртеси кайра жетип келчү экен. Аялдардын баягы аманатын берчү экен. Балалык чакта азыраак ат көтөрбөй төө минген. 18ден өткөндөн өмүрүнчө жөө жүргөн. Эскертме. Кул жыгач чоро бир туган Кудай берди баласы. Чородон карга тойматты тарыхтан окуп карачы. Атактуу болгон алардын эч кандай болбойт талашы. Өткөндөн бери болжолу 180 жыл чамасы. Тойматтын уулу Жанболот жоо чапкандан калганды, жыйнап келип эл кылган, атасы жок балдарды. 9 торо куртканы көчүп конуп кыштады. Каарылардын айтымы кайындары казактан. Катын алам деп барып кутулбаптыр азаптан. Анданбы жокпу ким билет, акыры саат чырмаган. Эркин жатып үйүндө адам барбы жыргаган. Ошолоңду жоруктун бирин айтып ырдайлы, буу казалга киргизип жашырбайлы кылдайды. 4 уурудан куралган бири-бирине жөлөгө, жанындагы 3 досу Жанболоттон өнөгө. Анда булар чүйдө экен, секелектин сеңирде буу менен сарбагыш жогорку 2 кеминде. Ысык көл кыргыз жер экен, тегереги кең экен. Көк ойрокту талгарда казак-кыргыз тең экен. Көчүп жүрүп Жанболот бир казакка дос болот. Аны менен 4 киши сапар жүрүп козголот. Солтодон бар бир жигит, бугудан дагы бири бар. 4өө жолго аттанып жүрүп калды баатырлар. Күйөөлөп барды Жанболот, аялын алып келгене, барганда өргөө көтөрүп кайткан экен эмгеги. Күйөөлөтүп бир топ күн узаткан казак элдери. Үй көчүрүп кыз алып келе жатса талгарда, каркыранын сайында жолукту бир топ балдарга. Айылын жоо чапканда калышкан экен далдаада. Корголоп жүрсө коркушуп, бирден кармап өңөргөн бир туган экен ал балдар, бир энеден төрөлгөн. 10го чыккан уулусу, табылбайт экен мунусу. Ак сакал деп казакка ал баланы шыйгарды. Бир-биринен айрылып балдар жаман кыйналды. Андан кийин 8де жылан көз деген ат экен. Бала болуп солтого тараган тукум аз экен. Уругу бир катташат туташ болуп киндиге. Аз да болсо көп элдей бул заманда бирдиге. 6 жашар чүрүмдү бугулар алып багыптыр.
чүрүмдөн өмүр тың чыгып бугун аамын алыптыр. Эң кенжеси Боркокту бала кылып асырап өзү баккан эмеспи, элине салып кеңешти. Боркоктон адыл туулган, ал кызыгы дагы бар. Айтылуу мөөр ошондон, кыз да болсо шаңы бар. Агасы өмүр аркылуу салмаке карач кудалап, өткөрүп жүрсө калыңын, эп көрбөй жантай сугалак. Ыра көрбөй бугуга, көз арткан мөөр сулууга. Бугу менен сарбагыш бири-бирине кол салыш, ормонду балбай өлтүрүп жантай кылган ар намыс. Аламын деп мөөрдү, алда кайда жар салды, атасы адыл аргасыз, арбын калың мал салды. Канча болсо чыдаган Карабектин жантайы, айдай сулуу мөөрдү алып алган карт аюу. Айтылып жүрөт эмгиче ошолордун жоругу, эл ичинде эл жүрөт, табылат жомок сонуну. Муну мындай коелуу бүлүк түшкөн чороону окуясын баяндап айтпай кетиш болобу? Жанболоттун кармалышы. Ал жылы барып Жанболот 9 торо оюнда, нарын суунун боюнда, жыртак үңкүр дегенде өзүнчө короо билимге. Кыштап калды деп угуп, Кашкардан доотай чыкты деп капкайдагы эл угуп. Ат качырын мингендер, узунду кыскай кийгендер, канжа тартып түтүн жеп, кара күчкө күлгөндөр. Сокудай сүйрүү баштуулар, сок билектей чаштуулар, жеби менен жаа тарткан, сепилде турган сакчылар. Шалпаң кулак жөөкөрү, мылтыктар бар асынган, оозун ылдый каратып, асынганын жашырган. Дуу-дуусу окус ур десе, 60 качырган. Сабап жатып жүн кылган, өлүгүн өрттөп гүл кылган. Өз билгенин бербеген, тилин адам билбеген, тиктеп үйгө кирбеген, кириңиз деп сыйласа, кепти билбей жинденген. Колго түшсөң кокустан, башың чыкпайт ширгеден. Бөлөк элге Жанболот катылганы билинбейт, башы барып биришке же чатылганы билинбейт. Түн ичинде калмактар 3 курчап үйдү басыптыр, тилин билген киши жок, колумтосун казыптыр. Күрөктөп гүлүн сапырып, түндүгүнөн чачыптыр, казган жерге казанын тулга салбай асыптыр. Ошондой окшой тырымы, жорук жоосун кылгы, билгениңдей тамагын быштыбы жокпу ичип жеп, жөргөм турса чийкилей, жиптерине тизип жеп. Жанболотту жаткырбай байлалуу болду колдору. Баласы жалгыз Берикти муну да бош койбоду. 11 жашар чагында кошуп алып аны да атасы менен кармалып какталды белем жалынга. Таң атты да күн чыкты, та деген гана үн чыкты. Тарсылдата сабады атасы менен баланы. Ыйласа ырай калабы, жалынса жаны калабы. Атып келген ошентип, ат качырга таң уулап, күйөрү менен бышаары артында калган саруулап. Ошо бойдон дайынсыз күндөрдөн да күн өттү. Артынан барган адам жок, жылдардан да жыл өттү. Азапка башы чырмалды, көрбөдү бир да жыргалды. Кайгы менен кан жутуп, катыны байкуш тул калды. 6 жыл болду дегенде, аялы да өлгөн дейт. Калың журту жабылып, кайгыруу менен көмгөн дейт. Же артында калган бала жок, же издеп алар чама жок, же Жанболоттун артынан кабар алып келгендей кайраттуу тууган ага жок. Ай баткандай болуптур элдин даңктуу кишиси. 10 жыл болду кеткени, же угулбайт тирүүсү. Жылга барат тандалып, Жанболот таппай сандалып, дайынын билбей келишет, ат арытып каржалып. Хотен менен Кашкардан, Үрүмчү Манас жактардан ат ташыркап чыдабайт, ашуулун ичен катмардан. Дарексиз 10 жыл дайыны жок, ошол бойдон жоголду, Кудайды карап болсочу, бул оңдөгөн коромжу. Эл максаты. Башы куртка жайыктап, суу самыр жайлоо алыстан, Арстанбап менен Анжан чүйдөн келди калыстан. Ан үчүн аттуу баштуулар баарысы келип куралган. Каба басыз алардан, тезек менен тагайдан, Курман кожо катаган, намызы бар далайжан. Кабарлашып куралып, келештей булар суранып, чогулуп келген эл айтат, ынтымактуу кеп айтат. 10 жыл болду дайыны жок, баласы менен Жанболот.
барып кабар албаган намыссыз кандай жан болот. 6 жолу барыппыз, аксыдан кабар алыппыз. Турганга чейин барыппыз, туш-туштан издөө салыппыз. Мындан дайны чыкпады, быйыл 10 жыл кыштады. Же өлүсүн билсекчи, же тирүүсүн билсекчи, улугу турган накошо бежинге чейин кирсекчи. Бардаштуу элиң барып кел, мындан кабар алып кел. Сизден башка айла жок, тирүүсү болсо таап кел. Өлгөн болсо сөөгүн, булгаарыга орода чоң кисеңе салып кел. Айланайын алпыбыз, аймакка баркыңыз. Элиң мынтип эп көрөт, калкың сизди каалады. Алып күчүңүз бар үчүн андайга сизди баалады. Дешип бары чуркурап, намыс жолун эстетип, ой пикирин айтышты, дүйүм болуп кездешип. Келген элге тай союп, коногум деп кой союп, ызаат кылып узатты, түлөө атап той союп. Тобок үйдөн чыкты. Таң кылайып атканда, таттуу уйкуда жатканда, торгой сайрап учканда, тоодон улар сызганда, көктөм шоокун бөлүнүп, күн чачырап чыкканда, коргондун баты бөксөдө, Козыке баян мазары. Как ошонун жанына Тобок кончу атайы. Үйүнүн жайын айтайын, 12 кулач баканы. Тобок өзү баткандай, капшыкта бойлоп жаткандай, дереге жайып болгон соң, ат чандар уугун улаган, бийиктиги ошондой капатка канат куураган. Түндүгүн сайып көтөргөн 12 кулач баканга чак түштө баштап тигилсе болчу экен жатаарда. Ошол үйдөн чыкканда бөлүндү Тобок санаасы, кандай өңдүү болду экен түп бейжиндин калаасы. Мен баткандай бир чоң үй болду бекен жок бекен деп ойлонуп түшүптүр алыскы сапар жолуна. Ай балтасын аштаган, таягын кармап колуна, жол азыгы чоң чанач сөзмө таңып жонуна. Көкөк болуп нарын суу кирип турган убагы, ылайланып боз чалма ирип турган убагы. Кичи нарын чоң нарын жарып өткөн өзөн дейт. Бул өңдөнгөн дайрадан кантип жөө кечем дейт. Агыны катуу жеринен аттап өтөм дейт. Суунун башы чыккан жер тоо жукенин бели дейт. Аркыраган капчыгай бетке тиет жели дейт. Майда суулар чогулуп ойго түшсө нарын дейт. Капчыгайдан беркисе кечүү бербес агын дейт. Түптүү терек карагай агып турган убагы, бугу марал куушуп барып турган убагы. Суу боюна олтуруп, көңүлүнө толтуруп, ушунчалык чытырман аралында токою. Селкип салма жеке сан бутка кийген чокою. Чечип алып түрүнүп, кечүү карап жүгүрүп, көтөрүп жүрүп жүк кылбай, такыр ичип алам деп, чаначтагы сөзмөнү курсагыма салам деп. Жайма кылып суу кошуп, нары бери ургулап, жумуруна жүк болбойт, жутканда ичи колдурап. Жана эле үйдөн чыгаарда айылдагы айранды неме койбой бүт ичкен, кайтып анын үстүнө көөрчөк жакшы болот деп көнөк сүт ичкен. Жеңилденип суу кечип, тизесине чыккан жок. Айлампалуу шапшап бар, андан башка душман жок. Тили жок тоону тоотпой, нарын суга киринип, түп бейжинди бет алды, өйүзгө чыгып кийинип. Ак талдан өткөн артылыш чап аралап баскан жол. Карабук суук капчыгай калмактар арык казган жол. Улаан ашып таш басып, бурканды бойлоп саз басып, чеш дөбөнүн жонуна чыгып бир аз отурду. Көз жүгүртүп туш-тушка көңүлүнө толтурду. Мурункудан калган сөз, андан мурун ал жерде санжы-сынжы көз ачык сынап өткөн дечү экен. Падыша болуп калмактан улан өткөн дечү экен. Айткан сынын каарылар улап өткөн дечү экен. Жердин эки баштоосу алтын эмел салкын тоо. Как ушу жер турбайбы, айланасы алтын тоо. Эки баштуу деген сөз батыштан да суу келет, чыгыштан да суу келет. Кошулган суу аралы төлдөгөн бугу маралы. Андай сонун көркөмдүү айтпаса кумар канабы. Тез кейинде карагай элиги черден бакырат. Күн тийгенде суу кирип, көкөгө сейнек чакырат.
Жер деген элдин эч качан бузулбайт имиш жергеси, туурдугу сыйрылбай жырга өтөт пендеси. Кырма кызыл кынаадан өксүбөт акыр заманда, алтын эмел салкынтоо жыргалы көп адамга. Деген экен ал киши ат башыны сүрөттөп, жырга куунап калың журт ошо жерде күн өтмөк. Ат башы болгон себеби бир кашкарлык койгонат, аргынан баса албай ачка болгон ойронат. Арпанын башы жайыктан азыраак оттоп тойгонат, ээсине карматпай атып алып сойгонат. Башын сайып жыгачка ат башы деп койгонат. Алтын эмел өз атын андан кийин жойгонат. Чеч дөбөгө келгенде баш терисин сыйрып, маңдайына жазыптыр эс алып туруп тыныгып. Андагы катем мындай дейт, жалганы жок кылдай дейт. Арпа келин жазы деп, азаптуу жолдун ташы деп, арык атка бир паста алдырыптыр казы деп. Ат ээсине карматпай берет экен мазы деп. Бул жердин аты коюлсун аттын гана башы деп. Жазган дешет каарылар, дагынкысы дагы бар. Калп айткан болсо ошолор акыры карды жарылар. Мына ошо жер эзелден черик эли турган жер, ким билсе да байыр алып, көңүлүн өргө бурган жер. Чыгышын айтат Камансуу, көк күмбөз жайыт турагы. Башчысы анын Максут бей, мал төлдөткөн убагы. Жайкалып турган кезбейм, кара кыяк тулаңы, эндик упа тоосунда эк айрылган шыбагы. Шыбагынын түбүндө уктап жаткан улагы, ою менен жайдары оюн салып субайы. Малды көрүп бурулуп басып барды бешимде, маалы болчу болжолу намаз дигер кечинде. Максут бей жолукту. Максут бей көрүп алыстан серепчилеп караса, өзүнчө жылып бир неме ажап кызык тамаша. Жер көчкү десе адамдай жылып басып келатат. Көрбөсө да укканда бул тобок алыпко деп айтат. Эси чыгып кыйкырып, жигиттин баарын жыйдырып, иттердин баарын карматты, казыка бекем байлатты. Өзүнүн өргө чоң үйүн көпчүлүккө көтөрүп, жаңы журтка тиктирип, гөлдөлөңдү көйкөлтүп, жекендос жерге салдырып, баяндос мамык алдырып. Тобок балбан экен деп басып алдын утурлап, салам айтып алыстан кол куушурду чукулдап. Бири-бирине таанышып, ким экенин билгизди. Баштап келип чоң үйгө эшик ачып киргизди. Элдин баары жарданып, эшикте турат таң калып, орун салган капшытка чок түшсө буту жыйналып, башы тирип жабыкты, эңкейип карап кыйналып. Үйдү сынап кеп айтат, о калайык деп айтат. Кашкардан сөкөт таалынан кирген кептүү абыдан. Жасалган экен Максут бей 100 баштуу үйүң жаңыдан. 25 көктүү болгондо тиймек эмес төбөм дейт. Барды кенен кылбаган сараңдык сенден көрөм дейт. Камтып кийимим саучу экен, кандагайга шымданып, отура албай эңкейип, айласы кетип кырданып. Ошентип уят болуптур, тобок батпай үйүнө, жабыгына бойлобой алыптар өткөн дүнүйө. Ары бери жасатып, май сызыктуу жарманы дасторкон жайып алдына кош колдоп сунуп калганы. Ачка болгон көрүнөт, нан пандын баарын жалмады, артынан да жутканы топостун жуурат айраны. Элдин баары чогулуп, таягына таң калып, улам-улам сонундап карап жатты жарданып. Кеч кирди да күн батты, аял эркек түн катты, конок камын кылбастан Максут сараң тим жатты. Кой сойбой эле казанга сүт бышыртты бир чара, арбын салып камырдан алдына койду бир бала. Ыпкап-шыпкап жеп алып, бир эле чеңгел түп койду. Такыр ичип чыгынан 2 ортамдай сүт койду. Кел Максутпу келгиниң, келиндерге бергиниң. Сугунтам десем эт эмес, туураган этке тет эмес. Сунайын десем түгөнгүр, кымыз эмес, ак эмес. Кыдыртып ооз тегидей, айран жуурат дагы эмес. Баш көтөрбөй баарысын жеп койгонго таарынба. Жарашып элге калгыдай мүлжүп турса кабырга. Балдарга берип устукан, калганын салса карынга.
короо койдуруп кылбадыңго камылга. Эл жарданып эшикте конок камы жок дешип, күбүр шыбыр көпчүлүк үйдүн жанын үч курап, кары жашы бүт курчап, өзүнчө кеңеш курганда, ызаланып Максүтке тобок ачуу кылганда, конок камы сенде жок, кетемин деп турганда мынтип айтып сынады. Сен сасыкпай сараңбай, сараңдан да жаманбай, битири жок экенсиң, 6 короо коюңду акыретке айдап кетерсиң, деп ордунан козголду. Байда жооп жок болду. Эшикке чыкса эл турат, жаш каарысы жарданып, сараң калды арданып, эл апарып кондуруп, жакшы тамак берүүгө, көөгөн тартып көрүүгө, кара узун эмген койлордон 40-50 байлаптыр. Көп катынга саадырып, козусун бөлүп кармаптыр. Туут малы ошо кез чуркуратып айдатты, субайынан аралап, иригинен тандатты. Мойнун кайрып кой союп, Айыл апага той союп, түндүктөн түтүн буулатып, түтүнгө түтүн уулатып, бээни жарып суулатып, тоодой тобок акени төшүк салып жаткырып, ошончолук жеп ичсе күлүп куунап каткырып, короодо койду аралап, бир ирикти жаткырып, алып келип сойдуруп, таш казанды астырып. Кыргыздай сыйчыл кайда бар, кысыремде тайда бар, эки энеге тел кулун, сойсо конок жайланар. Дешти дагы чыңданып, түндөп жылкы айдашты. Боз айгырдын үйүрүнөн боолук салып кармашты. Кулун тайды чыңыртып, сойгон болчу деп айтат. Тобок аке ичип жеп, тойгон болчу деп айтат.